Казахстан, да, третий. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Шайлоо 2015 программасынын кезектеги чыгарылышы. Студияда мен Каныбек Асанкариев жана кесиптешим Жамал Жумаев. Ошондой эле бүгүн бизде мейманда шайлоолорго көзөмөл жүргүзүү улуттук кеңешинин жетекчиси Турсунбек Акун. Саламатсызбы? Эми Турсунбек мырза, мынакей акыркы маалыматтар жөнүндө сизге мындай бөлүшө кетсем, сиз мынакей азыр жолдон келдиңиз. Акыркы мынакей туура бир 5-10 секунд мурун жаңыланган боюнча биринчи орунда КСДП партиясы келе жатат 413.363 добуш менен. Экинчи орунда Республика Ата-Журт саясий партиясы 302.825 добуш менен. Үчүнчү орунда Кыргызстан саясий партиясы 191.915 добуш менен. Андан соң Өнүгүү Прогресс партиясы 139.925 добуш менен. Бир бол саясий партиясы 126.935 добуш менен. Андан соң 7% барьерди өтүү менен азыр акыркысы болуп Атамекен саясий социал партиясы 116.535 добуш менен. Андан соң Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясы 92.359 добуш менен. Замандаш саясий партиясы, Улуттук Кыргызстан саясий партиясы акыркы болуп мынакей Азаттык демократиялык партиясы 5.101 добуш менен. Негизи ушул жөнүндө бир кыскача айтып кетсеңиз, бул добуш шайлоо өнөктүгү мурунку шайлоо өнөктүгүнө салыштырмалуу эмнеси менен айырманы алды? Негизи шайлоо кандай өттү сиздердин уюмдун баамында? Биздин улуттук кеңеш мына көп жумадан бери мониторинг кылып келатат. Сиз өзүңүз айтып кеткендей, мен жаңы эле участоктон келдим. Бул партиялардын ушундай орун алганы боюнча мен телевизордон жолдон келатып угуп аттым. Анан эми мен ойлойм, азыр өзүбүз катышып отурдук 212 участокко. Ушул биометриканын биз көп маани берген эмес элек. Биометриканы киргизип атканда эле кээси каалагандар болду, каалабагандар болду. Бирок биометриканын артыкчылыгын бүгүн шайлоо комиссиянын мүчөлөрү дагы, байкоочулар дагы, улуттук кеңештин мүчөлөрү дагы бүгүн чыныгы артыкчылыгын билдик да. Бул чынында эле мамлекет башчысы тарабынан, биздин жетекчилик тарабынан бекеринен киргизилбеген экен да. Бул жакшы системасы бар экен. Ошон үчүн мен ойлойм, кемчиликтер жок деп айтууга болбойт. Кемчиликтер болду, бирок шайлоо ушул өзү мыйзамдын рамкасында өттү деп айтууга болот да. Именно биометриканын бул катышуусу менен бул жаңы шайлоо болот. Ошон үчүн кемчиликтер көп болду. Бирок ошондой болгондо дагы ал кемчиликтер шайлоонун жалпы жыйынтыгына таасирин тийгизгенге болбойт. Ушул закон негизинде өткөнгө, анткени жаңы методдун киргизилгени Кыргызстандын турмушунда чоң аң сезимди өзгөртө турган көрүнүш болду деп айтсак болот. У нас к нам в гости пришел председатель Национального совета по мониторингу выборов в Кыргызской республике Турсунбек Акун. Турсунбек Акунович, вот скажите, пожалуйста, вот эти предварительные списки уже можно было ожидать? Да, мы, знаете, у нас есть член Национального совета Бакет Бакетаев, у него свои индексы, как политолога, как политтехнолога. Он заранее предсказывал те партии, которые пройдут. И вот как раз точно совпадает. То есть, получается, 6 партий проходят? Да, ну, точно совпадает. Но я не могу сейчас сказать. Я сейчас не готова. Какие партии прошли, там что-то. Но то, что мы, члены Национального совета, убеждаемся, что биометрические методы и данные новые методы, это вполне очень точно совпадает нашему менталитету, грубо говоря. Никаких проблем внутри участка не были. Вот сейчас только мы принимали участие, мы посчитали голоса, принимали как в качестве наблюдателя, и мы были убеждены, все члены комиссии были убеждены, что это новый метод полностью оправдывает. Турсунбек Акун, вот здесь, Турсунбек Акунович, здесь нету списка против всех. У вас есть эти данные? Какое количество проголосовало? У меня против? Данные нет. У меня данные, да, у меня пока данных нет. Я потому что не готова. Вы пригласили, я сюда пришел, да. Да, пока нет данных. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей акыркы маалыматтар боюнча КСДП партиясынын шайлоочулардын добушу 414.367 адамга көбөйдү. Республика Ата-Журт партиясы 303.904 добуш. Үчүнчү орунда Кыргызстан саясий партиясы 192.639.
Төртүнчү орунда Өнүгүү прогресс саясий партиясы 140.298 адам. Бешинчи орунда Бир Бол партиясы 127.390 Алтынчы болуп Атамекен саясий партиясы 116.784 Эми бул 6 партия азыркы учурда 6-7% чектен өтүп отургандар. Андан кийинкиси Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясы 92.757 Замандаш саясий партиясы 41.670 Улуу Кыргызстан саясий партиясы 22.685 Арнамы саясий партиясы 11.969 Мекен ынтымагы саясий партиясы 11.948 Кыргызстан элдеринин конгресси партиясы 9.011 Аалам партиясы 6.117 анан акыркылардан болуп Азаттык партиясы 5.113 менен мынакей акыркы маалыматтар азырынча ушундай болуп жатат. Негизи Турсунбек мырза, айтып өтсөңүз, бул шайлоо өнөктүгү кийинки шайлоо өнөктүгүнө кандайдыр бир ушул ыкма менен өтүү туура деп ойлойсузбу же негизи башка дагы бир жолун тапсак болобу? Европа кеңеши, Евросоюз ушул ыкма менен өткөндө көп жылдардын, ондогон жылдардын жүзү болду. Аларда эч кандай талаш тартыш, карусель же башкалар болбойт эле да. Бизде СНГ, Центральный Азия мамлекеттеринин ичинде мына бүгүн Чехиядан, Словакиядан атайын байкоочулар келген экен, эл аралык байкоо. Ошолор менен жолугуп, бул борбордук Азияда дейт. Азияда биринчи силер баштап атасыңар дейт. Бул аябай чоң нерсе, силер аябай чоң чечкиндүүлүккө, мындай тобокелге барып атасыңар дейт. Ошон үчүн бул аябай дүйнө мамлекет иштеп чыккан метод да. Ушул жол менен биз барышыбыз керек да. Бирок тилекке каршы, Каныбек, раз силер чыккандан мен айтып коеюн. Жакшы нерсе көп болду. Бирок тилекке каршы ушул эле алдыга чыккан 6 партиябы, 7 партиябы кимиси өтүп калса дагы, ушул партиялардын баардыгын, көп партиялардын жөнүндө баягы мыйзам бузуулар жөнүндө, башкалар жөнүндө, жанагы эле добуштарды сатып алуу боюнча, ушулар боюнча көптөгөн бизде арыздар да түшүп атат. Ошо бирок азыр тактай албай атабыз, аны кармап алыш кыйын экен. Подвоз боюнча, алып келген боюнча, сатып алган боюнча мына иш козголуп атат. Бүт көп боюнча түшүп атат. Бирок кандай ошо мыйзам буза болгон менен ушунун жалпы шайлоонун жүрүшүнө катуу таасирин тийгизе албайт да. Бирок ушул партиялар кандай кылганда дагы өтүп атат деген ой да. Ошон үчүн бул метод, сиз суроо бергениңиздей, бул күчтүү методдун бири. Ушул жол менен биз кетишибиз керек. Бирок тилекке каршы азыр миңдеген адамдар, канча 10 миңдеген, 100 миңдеген адамдар биометрикага кирбей калышты. 19-на чейин добушун бере албай калышты, жалкоолук кылышты, көңүл коштук кылышты, кез түшүнгөн жок. Эми кийинки шайлоодо ушунун баарын эске алышыбыз керек. Адам укугу тебелинген учурлар да бул жерде көп болду. Алар шайлоого анан бүгүнкү мына айтып коеюн, ГРСтин жетекчисине карата мен Кыргыз өкмөтүнүн башчысы Темир Сариповго кайрылам. ГРСтин жетекчисине карата катуу чара көрүп, анын бир кызмат орду боюнча маселени караш керек. Мен улуттук кеңештин атынан айтып атам, алар да аксакалдар да макул болушту. Бул акыркы моментте сбой берди. Вот эгерде ГРСтин системасы сбой бербегенде, мындан жакшы результат болмок, мындан жакшы корутунду болбойт. Мына ушул менен бүгүн аябагандай көп адамдар, жүздөгөн, миңдеген адамдар бүгүн шайлоо укугу тебеленип кетишти. Ошон үчүн бул жерде көп бир топ кемчиликтер болду, бирок бул жаңы башталган менен жалпы жыйынтыгынын жакшылыгында негизинде көлөкөсүндө көрүнбөй калды да. Вот к нам пришли обновленные данные. За партию СДПК проголосовало 415 517 избирателей. За партию Республика Атаджурты 304 765. За партию Кыргызстан 193 928. За партию Өнүгүү прогресс 140 650. Далее следует партия Бербол. Потом идет партия Атамекен с количеством голосов 117 297. Затем следует партия Бүтүн Кыргызстан, партия Замандаш. У нее 41 788 голосов. Улуу Кыргызстан, Арнамыс набрала 12 049 голосов. Далее следует партия НТМАГы, Аалам, Азаттык. Турсунбек Акунович, скажите, насколько эти результаты на самом деле отвечают реальным? Ну, раз так вы пригласили, я как правозащитника, председателя Национального совета, я должен сказать правду.
все те партии, которые прошли 7% барьер, практически многие партии нарушили законодательство Кыргызской республики. Были такие подвозы, были подкупы и другие, потому что поступило очень много жалоб в адрес Национального совета. Но мы не смогли поймать на месте, это дело следствия, конечно. Но были недоразумения людей, недоверие людей, грубо говоря, какие-то были. Но все эти результаты не оказало определенное влияние на общих результатов выборов. Самое главное, выборы прошли в рамках закона. Выборы пришли вот именно благодаря новым методам, биометрическим методам. Это испытанный метод не только здесь, в Кыргызстане, я имею в виду Центральной Азии. Это впервые мы, как новшество. Сегодня приехали представители международных наблюдателей из Чехии. Вот мы встретились с ними, и вот в Байтике. Они говорят, это вы сделали как прорыв в странах Центральной Азии. Первые вводили вот биометрические данные. Это хорошее, говорят, начинание. Турсунбек Акунович, еще один вопрос. Вот получается, что вероятно, что в новом парламенте станет на одну партию больше. 6 партий для парламента — это немного? Это нормально. Нормально. Я думаю, что нормально. Были бы 7 партий, тоже это неплохо. Поэтому побольше партий, больше мнений, больше программы. Больше мнений, больше бардака. Вот говорят же, что бытует мнение, что в парламенте раз должно мы быть... приняли такой порядок 7% барьер. Если кто пройдет 7%, мы должны принять все это. Это плохо или хорошо, мы должны соблюдать законы. В кодексе о выборах, правильно же? Раз такое, мы должны соблюдать наши регламенты по Джохор Кеншу, правильно? То, что указано. Спасибо. Каныбек. Салам. Акыркы маалыматтар боюнча бизде мисалы үчүн Борборлук шайлоо комиссиясынан түз байланышта кесиптешибиз Азият Жекшеев бул кандайдыр бир маселе жаралып жатат. Ал жерде Азият сизде эмне кабар, эмне болуп жатат? Боршайком мүчөсү артка жылып кетти деп болуп атат. Өзүм отурат элем деп. Ошо кечке айлы болуп калды. Анткени башка жерден орун да берген жок. Бир түз эфир бербейт тилекке каршы. Ушул Боршайком мүчөсүнүн айынан. Все, лишь записал. Рахмат, Азият. Ошо. Мүмкүн болсо ыңгайлуу келе турган орун таап, биз менен кайрадан байланышка чыгыңыз. Бизге улбагыл, да? Мынакей акыркы маалыматтар менен бөлүшмөкчүбүз. СДП партиясы азыркы учурда 416.804 добуш менен алдыңкы орунда турат. Экинчи орунда Республика Ата Журт саясий партиясы 305.266 добуш. Үчүнчү орунда Кыргызстан саясий партиясы 194.215 добуш. Өнүгүү прогресс саясий партиясы 140.991 добуш. Андан кийин Бербол саясий партиясы алтынчылардан болуп, Атамекен саясий партиясы 117.600 добуш. Андан кийинки партия болуп бул Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясы, Замандаш партиясы, Улуу Кыргызстан, Арнамыз, Мекен ынтымагы, Кыргызстан элдеринин конгресси, Аалам Азаттык демократиялык партиясы болуп акыркыларда турат 5135 добуш менен. Бизде азыр түз байланышка дагы чыкканга аракет кылып жатабыз. Турсунбек мырза, мындай сиздерге азыр мындай бир суроо болуп жатат. Ушул учурда жалпы жана баам кылып бир комментарий кетсеңиз. Ушул партиялар парламентке өткөн күндө кандай бир иш алып барышы мүмкүн? Мен ойлойм, бул партиялар анткени биз парламент системаны уже 5 жыл жашап атабыз да. Бул экинчи 5 жылдык башталып атат да, жаңы 5 жылдык, жаңы парламент менен. Мен ойлойм, ушул партиялардын анткени булардын ичинен көп партия көбү. Рахмат. Азыр бизде Борборлук шайлоо комиссиясына кандай бир мүчөлүктөр болуп жатат, эмнегедир? Мен уланта берейин, Бул партиялардын ичинен көбү парламентке иштеп келген. Кечиресиз. Чатак болуп атабы.
тополоң болгон атат. Бизде мынакей түз байланышта борбордук шайлоо комиссиясынан Азият Жекшеев негедир кандайдыр бир себептер менен биздин кесиптешти ал жерден кубалап жатышат. Так, рахмат Азият, эми биз ойлойбуз биз менен кайрадан түз байланышка чыгат. Жанагы мен берген суроого жооп айта кетсеңиз. Мен ойлойм, анткени мына ушул өткөн 7% барьерди азырынча өттү деп эсептелген. Толук эмес, бул алдын ала. Маалыматтар боюнча ушунун ичинен 4 партия мурда, 3 партия мурда парламентте болду. Алардын тажрыйбасы бар. Чоң эмеге ээ болушту, тажрыйбага ээ болушту 5 жыл бою. Анан ушулар жол көрсөтүп, ошолор бир тажрыйба берип, анан калган 3 партияны же 4 партияны жакшы жолго алып кетет деген оюм бар менимче. Талашып тартса, талаштан такты чарылат. 5 жылда деле өтө жаман болду деп айтууга болбойт. Парламент системанын мына ошол Текебаевдин башында турган конституциянын негизинде парламент системанын аябай чоң жакшы жактарын өздөштүрдү биздин парламент. Борбордук Азиядагы СНГ мамлекеттеринин эң күчтүү парламенттин бири болду. Биздин элибиз канчалык сындаса дагы биздин парламент көп жагынан жакшы жактарда көп нерсени атат. Мына 5 жыл бою тополоң болгон жок, революция болгон жок, төңкөрүш болгон жок, туурабы? Президентке көп жагынан жардам берди. Кээ бир жерден президентти сындады, кээ бир закондон өткөрө албай калды. Бирок ключевой моменттерде парламент СДПК баштап президентти колдоп берди. Ошол көп маселелер боюнча, ошол эле Ганси боюнча, ошол башка мамлекеттер боюнча, ошол эле тиги башка Россия менен болгон договорлор жөнүндө ГЭСтер боюнча колдоп берип атпайбы? Парламент ошон үчүн бул партиялар деле жаңы келген кошулган Кыргызстан, Өнүгүү жана Бир Бол сыяктуу партиялар деле мен ойлойм, алар деле конструктивдүү духта ишин алып барат деген оюм бар. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына бизде борбордук шайлоо комиссиясында түз байланышта Азият Жекшеев азыр брифинг болгону калды. Ал жерде акыркы маалыматтар менен бөлүшүп, пресс-конференция берген жатышат. Азият, сиз бизди угуп жатасызбы? Азият, Мына өзүңөр көргөндө ушул жактан тартканга мажбур болуп атабыз. Бизде дальше киргизбей коюшту ары. Мындан ары кете алган жокпуз. Ордубуздан бошотуп кала ишти. Биз отурат болчубуз деп. Күч салып калышты да. негизи маалымат берип кетсеңиз Азият, негизи ал жерде азыр эмне болуп жатат, эмне чогулуш болуп жатат? Боршайкомдо киши көп. Түз эфир башталды. Рахмат Азият, бир нече убакыттан кийин кайра биз түз байланышка чыкмакчыбыз. Жамал мырза, сиз К нам постоянно поступают обновленные данные, но я скажу, что картина кардинальным образом не меняется. По-прежнему лидируют 6 партий. Это СДПК, Республика Таджурт, Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс, Бербол и Атамекен. Турсунбек Акунович, вот дайте оценку этим выборам. Выборы, предварительные итоги заключаются в том, что выборы проходят в рамках закона, в рамках законодательства Кыргызской Республики. Несмотря на некоторые нарушения, некоторые, как сказать, нарушения законодательства, выборы в основном проходят в рамках закона. Именно новые биометрические методы, которые мы в этом году использовали, в этом году ввели, нововведение, это играло очень большую роль. Я вам сказал, что принимал участие в подсчетах голосов, и там все наблюдатели, все те, которые принимали участие, особенно члены участковой комиссии, были очень довольны. Это, конечно, испытанные методы в Европе. Поэтому то, что мы ввели, это была прекрасная идея, и мы должны поддержать. В этом отношении, кто инициировал это? Конечно, глава государства. Мы должны поддержать. Мы должны, как сказать, поблагодарить, грубо говоря, нашего главу государства, что действительно было, сколько критиков было, правильно? Сколько были замечаний, сколько были различные, как сказать, разные мнения. Ну, сегодня это, конечно, оправдывало. Этот метод полностью оправдывал себя. Да, полностью. Спасибо, Турсунбек Акунович. А мы ждем прямого включения центра избиркома. Там что-то происходит непонятное. Выталкивают наших журналистов. Вот сломали сотовый телефон. Каныбек. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз акыркы маалыматтар менен бөлүшүп кетсек, КСДП партиясы азырынча алдыңкы орунда келип жатат. 417.357
шайлоочу добуш берген. Экинчи орунда Республика Ата Журт саясий партиясы 305.972 добуш. Үчүнчү орунда Кыргызстан саясий партиясы 194.381 адам добуш берген. Төртүнчү орунда Өнүгүү Прогресс саясий партиясы 141.220 добуш. Андан кийинки Бир Бол партиясы 128.049 адам добуш берген. 6-чы орунда болуп Атамекен саясий партиясы 117.746 адам жараныбыз добуш берген. Андан кийинки орунда Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясы, Замандаш саясий партиясы, Улуу Кыргызстан партиясы, Ар намыс, Мекен ынтымагы, Кыргызстан элдеринин конгресси, Аалам, Азаттык демократиялык партиясы 5142 добуш менен аягында турат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир ирет эскерте кетсек, мынакей Борбордук шайлоо комиссиясында мына туура 5 мүнөт мурун брифинг башталганы туурасында маалымат келип жетти. Жыйынтыгы туурасында ал жерде иштеп жаткан биздин кесиптештерибиз сөзсүз түрдө бизге азыр түз байланышка чыкканга аракет кылмакчы. Ошол эле учурда дагы бир жолу эскерте кетейин, жалпы республика боюнча 2374 шайлоо участкасы чет мамлекеттер менен бирге алганда. Жалпы жонунан 2.417.000 адам шайлоого катышуу укугуна ээ болуп, биометрикалык маалыматтарын тапшырган. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына бүгүн бизде мейманда шайлоо процессине көзөмөл жүргүзүү үчүн атайын улуттук кеңеш түзүлүп, мындайча айтканда аксакалдар кеңеши десек айтсак болот. Негизи ошо шайлоо боюнча биз дагы кайсы мамлекеттерден келген, мисалы үчүн чет мамлекеттен келген байкоочулар жөнүндө айта кетсеңиз, негизи салыштырмалуу кандай баамды берип атышат, баалар берип атышат, мисалы үчүн коңшулаш мамлекеттер туурасында болобу, салыштырмалуу. Да, эми бүгүн ошол айтып кеттим, көп чет мамлекеттен келген байкоочулар ошол көп участокто кыдырып, 2-3 жерде жолугуштук. Ала Медин районунда, Бишкек шаарында, алар аябай топ-топ болуп жердин баарында кыдырып атышат. Анан ошолор эми алар жаңы келген адамдар да, аларды биздин баягы котормочулар ээрчип жүрүшөт, ОБСМ өкүлдөрү, Россиядан келгендер экен, көбүнчө чет мамлекет. Алар анан кыдырган участоктор боюнча айтып атты. Бул жакшы нерсе, кубанып атабыз дейт да. Бул методдун ушу кыргыздар тез эле өздөштүрүп алганыңарга кубанып атабыз. Как будто бир көп жылдан бери пайдаланып жүргөндөй өздөштүрүп атасыңар дейт да. Анан чыр-чатак болгон жок. Мурдагыдай баягы эме болгон жок, баягы тополоң болгон жок. Анткени аппаратка ишенет экен да. Адамга ишенбей турган заман. Азыр аппаратка ишенген, ушундай баягы илимий техникалык прогресске барат туруп. Азыр аалам башка экен, аппаратка ишенген заман экен. Ачыгын айтыш керек. Ошон үчүн ошо чет мамлекеттен келгендер айтат, силер ушу Борбордук Азияда прорыв кылдыңар дейт да. Биринчи болуп Борбордук Азияда ушул методду киргиздиңер дейт. Чечкиндүүлүккө бардыңар дейт. Бул аябай чоң колдой турган. Анан биз улуттук кеңеш жөнүндө айттык. Улуттук кеңеш, ушу элдик кеңеш, бизде ушу Кадыр эке, Садыр эке, Тилекмет эке деген аксакалдар болгон. Ошолор илгери бийликке да жан тартпай, оппозицияны дагы эметпей, камчысын чаппай, калыс пикирин айткан. Анан ушул мындан кийин ушу берген убадаларды аткаруу үчүн дагы 5 жыл ошолорду көзөмөлдөйлү деп атабыз. Убадаларды аткаруу десек, алар айтат, биз бул аябай чоң нерсе, биз колдойбуз, даже грант жагынан да колдойбуз, башка жагынан колдойбуз. Демек сиздер шайлоо өнөктүгү учурунда гана эмес, ушул шайлоо өнөктүгү учурунан кийинки 5 жылдык мөөнөттө берген убадаларды аткарылышы туурасында көзөмөл жүргүзүп. Мына кече акыркысы болуп, ушу кече акыркысы эмес, кече мына СДПК партиясы да кол койду. 13 партия, Азаттык гана партиясы эми ал өзүнүн укугу кол койгон жок. Бирок 13 партия кол коюп, биздин берген убадаларды 5 жыл бою көзөмөлгө алганга улуттук кеңешке ишенебиз деп бизге ишеним көрсөттү. Эми убадаларды аткаруу, мына азыр республика убаданы берип атат, Бир Бол берип атат, башка партиялар берип атат. Эми ошолор аткарылабы же аткарылбайбы? Мына биз ушуну көзөмөлдөйбүз. Эми бул жерде дагы бир суроо туулуп жатат да, ошол көзөмөл жүргүзүүнүн натыйжасында берилген убадалар аткарылган, аткарылбаганы туурасында. Эгер аткарылбай калган учурларда сиз жыйынтыгында кандай кеңеш бересиздер же кандай бир чечим чыгарасыздарбы же сотко бересиздерби, кандай бул жыйынтыгында кандай болот? Аткарылбай калган учурда сиздин күчүңүздө ушул кеңештин. Биринчиден мындай да, биз эми баягы тергөө органдары эмеспиз, сот органы эмеспиз. Барып алып бир аларды мындай жаза кыла албайбыз, сотко берип. Бирок биздин өзүңүз билесиңер, биздин катарыбызда ошо Кыргызстандагы эң аттуу баштуу адамдар кирип атат. Ошол эле премьер болуп иштеген, министр болуп иштеген, академиктер кирип атат.
атат, туурабы? Журналисттер, посолдор, эң белгилүү политологдор кирип атат. Ошол адамдардын ар бири анын омбудсмендери кирип атат иштеген. Анан ошолордун бардыгы Кыргызстанга популярный адам болгондуктан алардын ушундай бир сунушун, алардын эмесин талабын бир да партия аткарбай кое турган эмес. Болбосо анда уят болот, ачыгын айтышка. Уят. Ошон үчүн бардыгы кол коюп берип атышат. Биз менен кадимкидей кол коюп Биз аткарбасак, биз жөнүндө айткыла. Айткыла деп атат. Анан биз менталитет кандай? Ар бир 3 ай сайын бирден айтып туралды. Мына 3 ай өтөт да, мисалы азыр октябрь, квартал сайын, мына квартал өттү. СДПК эмнени аткарды, республика эмнени аткарды, бүт брифинг берип айтып туралды атабыз. Анан атайын сайттарда чалды атабыз. Сайт. Ар бир партиянын убадалары, сайты, убадалар тушунда турат. Ошол убаданын аткарган проценттерин, аткарылбаган кадимкидей ушундай бир долбоорлорду иштеп чыгып иштелди атабыз. Рахмат. Мынакей урматтуу телегөрүүчүлөр, акыркы маалыматтар келип жатат. Бул туурасында кененирээк Жамал мырза, сөз сизде. Спасибо, Каныбек. Ну, данные постоянно обновляются, но особых изменений нету. По-прежнему лидирует СДПК. У нее 417 558 голосов. Далее следует Республика Атаджурт, 306 380 голосов. ЮНИГ Прогресс 194 тысячи голосов. Извиняюсь, Кыргызстан. Партия Кыргызстан 194 431 голос. ЮНИГ Прогресс 141 260 голосов. Бирбол почему-то не пишут, сколько у нее голосов. Это, наверное, связано с какими-то техническими неполадками. Ну, давайте я вам, наверное, дополню. Бирбол, получается, получили 128 248 голосов. 120 у меня просто не обновилось. У партии Атамекен 117 842 голоса. И вот эти 6 партий, можно сказать, уверенно преодолевает этот 7% порог. Вот, Турсунбек Акуныч, в этой связи у меня такой вопрос. Какие первые задачи вы бы поставили перед этими партиями, когда, дай бог, когда они попадут в новый парламент? Сегодня у нас была встреча с некоторыми лидерами партий, особенно те партии, которые прошли, занимают в первых рядах. И вот мы сегодня, вот недавно, 3 дня тому назад, мы приступили к разработке законопроекта, наш Национальный совет приступили к разработке законопроекта о исполнении данных обещаний со стороны политических партий. И вот мы сегодня разговариваем один из лидеров политических партий, который занимает один из лидирующих позиций. И мы предложили парламентариям, чтобы этот законопроект они разработали. Мы даем им проект. Мы же не законодатели, правильно же? Я думаю, что они соглашаются. Сегодня даже один из лидеров партии дали комментарий, что они поддерживают идею разработки законопроекта Национального совета. Поэтому мы предлагаем, чтобы данные обещания все партии должны выполнить. Для этого должен принимать законы. И кроме этого, на основе этого закона мы будем контролировать Национальный совет, который мы предлагаем. И второе, мы, как вы знаете, Джамал, мы подписали меморандум, двухсторонний меморандум с 13 партиями, кроме партии Азаттык. У них своя право, он отказался подписать, но 13 партий мы подписали, чтобы в течение 5 лет они доверяют нашему Национальному совету, чтобы контролировать или мониторить исполнение данных обещаний. Это же большое доверие к нам. Я думаю, что спасибо. Вчера тоже подписал СДБК, его лидер сам. Партия Атамекен сам подписал, Бютун Кыргызстан и другие 13 партий все подписали. Это большое доверие, потому что у нас, вот задал Каныбек вопрос на кыргызском языке, потому что у нас состава Национального совета имеются очень популярные личности, которые занимали должность премьер-министра, министры, спикеры, академики, известные журналисты, политологи, поэтому их обмануть очень тяжело. Но, Турсунбек Акуныч, одно дело мониторить, другое дело, вы же сами прекрасно понимаете, что многие обещания этих партий просто из области фантастики. Жамал мырза, кечиресиздер, мен сиздерди кичине мындак бөлүп кетким болуп турат. Азыр биз рекламалык паузага бөлүнүшүбүз келип турат, андан соң биз маегибизди узатабыз. Улантмакчыбыз. Бир жолу эскерте кетейин, эфирде Шайлоо 2005 программасынын жыйынтыктоочу чыгарылышы. Мен жана рекламалык бөлүккө
сиздин сөзүңүздөрдү бөлүп кеттим эле. Жамал мырза, сөз сизде. Вот мы получили одни интересные данные, сколько именно людей проголосовало по областям, регионам. И, кстати, здесь очень интересная информация, что есть еще такой параметр, это 0,7% по регионам. И по этому параметру проходит только партия Республика Атаджурт. И даже СДПК не получила в Таласской области заветных 0,7%. Вот, Турсунбек Акуныч, региональный фактор, какое имеет значение мне на этих выборах? Мне хочется не вериться, что СДПК не получил в Таласе. 0,63%. Пока данные есть, но это же предварительные, правильно же? Это пока предварительные. Но в любом случае есть факты, имеются, но я не могу что-то сказать. Но я думаю, что региональные пороки, Джамал, имеют тоже немаловажное значение. Потому что Кыргызстан это состоит не только из Ошской или Чуйской области. Кыргызстан состоит из 7 областей, сколько городов у нас, и целое государство, правильно же? Унитарное государство Кыргызстан. Поэтому во всех частях нашего государства, во всех, и в Баткене, и в Нарыне, и в Атбашах, и в других областях, и в районах партии должны получить определенное количество голосов. Поэтому это порог имеет очень большое значение. Я думаю, что в этом отношении все партии должны, вот те, которые прошедшие партии, не только получить 7% барьер, и получить 0,7% порог. Ну так, тогда получается эти 0,7% порога какие-то формальные? Это не формальность. Я думаю, что если еще подсчет не закончилось, правильно, только сейчас формируется. Я думаю, что... Возможно такая ситуация, что партия набрала... преодолела 7% порог, но не преодолела региональный порог, 0,7%. Но помните, в 2009 году, я, если не ошибусь, именно, как сказать,